номер 17 Сатыбалды Албаев атындагы гимназия мектебибиз Азыр Коргон районундагы 38 максаттуу мектептердин катарында 3 жылдан бери мына быйылкы жыл менен 4-жылда окуу керемет долбоору боюнча иш алып барып жатабыз. Окуу керемет долбоору боюнча биздин башталгыч класс мугалимдерибиз бардыгы ар түрдүү тренингтерге, семинарларга катышып, өзүнүн билимдерин жогорулатышып, ошол жерден жаңыча технология менен, инновациялык методдор менен окутуунун методдорун үйрөнүп келишти. Бул биздин башталгыч класс мугалимдерибизге аябай чоң жардам берди. Баалуу ап, сабак ап тиркемеси боюнча атайын иш алып барып жатышты. Тиркемесин колдонуп, азыркы учурда башталгыч класс мугалимдери окуучулардын билимин баалоого жаңыча ыкманы колдонуп иштеп жатышкан учуру. Андан сырткары дагы бир топ жаңы методдорду үйрөнүштү. Ал эми сабак ап тиркемеси боюнча мугалимдер бири-биринин сабактарына катышып, ошол тиркеме менен окуучулардын билими мугалимдерге анализ беришет. Азыркы учурда окуу бөлүмүнүн башчысы, мен бардыгыбыз биргеликте ошол сабак ап тиркемесин пайдаланып, мугалимдердин өткөн сабактарына анализ берүүдөбүз. Мындан ары дагы мен ойлойм, бул окуу керемет долбоору боюнча мугалимдерибиз окуусун токтотпой, мындан ары дагы билимин жогорулатып, жакшы билимдерди алып, өз билимин өркүндөтүп турушат деп ойлойм. Я ученица 3-го В класса. Нам очень понравился проект и Оку Керемет. Мы многое научились для себя. Оку Керемет был у нас с 1-го класса. Занимались по математике, по чтению и по родиноведению, работали по группам. Особенно мне понравилось решать задачи по математике и по чтению, заполнять. Многое научились с проекта Оку Керемет. Нам, ученикам 4 класса, очень понравился проект Оку Керемет. Мы со 2 класса начали работать по чтению, по родиноведению и по математике. По математике решаем задачи с помощью уравнения. Научились решать задачи нового вида с помощью уравнения. Научились решать обратные задачи. Решаем задачи, примеры, используя таблицу, сложение, вычитаем. Мы много научились с проекта Оку Керемет. По чтению и родиноведению, читая тексты бегло, научились соблюдать знаки препинания, научились углубленно понимать прочитанное. Смогли отметить основную мысль всего текста. Спасибо, Оку Керемет. Мы многое научились с проекта Оку Керемет. Мен Талипов Эмилбек, ушул 4-В класста кызым окуйт, Алиева Гүлбарчын. Оку Керемет долбоору 2 класстан бери өтүшөт. Жакшы таасир берди. Табияттануу, адабий окуу, математика боюнча эркин сүйлөп, өзүнчө ой жүгүртүп, мисал иштегенде, теңдемелерди чыгарганда туура жакшы, туура чыгарат, оң жыйынтык берди. Алдыга жылда бул керемет долбоору менен мындан башка дагы долбоорлорду иштетсе, окуучуларга өтө жакшы пайда берет. Бул долбоордон башка долбоорлор дагы болсо жакшы болот. Эң жакшы жыйынтык берди да. Эмелер ой жүгүртүү, сөздү, сүйлөө, речи жакшы. Азыр мына өз алынча мисал чыгарат, ой жүгүртүп, өзүнчө мисалдарды, көнүгүүлөрдү аткарат. Жакшы ой жүгүртүүсү жакшы болду. Мындай долбоорлор көп болсо жакшы болот. Окуучулар үчүн, ата-энелер үчүн да жакшы. Мен Монкеева Турган. Мен неберем быйыл 4-класста окуйт. Ушул Оку Керемет долбоору 3 жылдан бери ушул мектепте иштеп келе жатат да. Ошол окуу долбоору иштеп келе жаткандан бери неберемдин мындай өздөштүрүүсү аябай жакшы болуп калды. Себеби мурда окуганда аябай кыйналат эле. Азыр ошол Оку Кереметтин натыйжасында жанагындай бат окуу, шар окуу деген ыкмаларды мугалимдер пайдаланып, эжекеси тынбай ошол Оку Керемет долбоорундагы нерселердин үстүнөн иштеп жатат.
ошондуктан менин баламда аябай жылыштар жакшы болуп атат да. Анын сүйлөп ирештери, окуу темпи, окуганда өзүнүн ой жүгүртүүсү менен өзүнүн түшүнүктөрүн айтып берүүсү аябай жакшы жолго коюлду. Ошондуктан мен айтат элем, бул окуу керемет долбоорунун мугалимдерге дагы, ата энелерге дагы, окуучуларга дагы аябай пайдасы жакшы экен. Ушуга окшогон долбоорлор биздин Кыргызстаныбызда аябай көп болсо, окуучулардын билим сапатына тийгизген таасирлери зор экен. Ошондуктан ушундай долбоорлорду Кыргызстаныбызда көп иштеп чыгара берсе, ушул долбоордун негизинде мугалимдердин дагы иш тажрыйбалары көбөйтүп аябай көп нерселерди жаратып атат да. Мектепте көп мындай класстан тышкаркы иштерди дагы өтүп атышат, сабактарда дагы, сабактан тышкаркы иштерде дагы аябай жакшы нерселерди өтүп атышат. Мен ошондуктан буларга ыраазычылык билдирем. Айрыкча ушул башталгыч класстын мугалимдерине ыраазычылык билдирем. Кыргызстаныбызда ушундай долбоорлордун көп болушун каалап кетип элем.